Жалал Абад шаары жана Сузак районунун комендатурасы тарабынан бирге жеңебиз штабы түзүлдү. Ага кайрымдуулук боюнча иш алып барган уюмдар, жеке демей өртүш тараптар, социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү бийлик жана ыктыярчылар кирген. Негизги максаты муктаж жарандарга жардам көрсөтүү. Сузак району боюнча 100, ал эми Жалал Абад шаарынын 60 үй бүлөсүнө азык-түлүк жеткирилди. Гуманитардык жардам карантинге алынып, толук чектөөдө турган Сузактын айылдарына да таратылды. Жада калса эртеңки күнгө жана ушул тамак ашыбыз жетпей калды, тамак ашыбыз түгөнүп калды деген үй бүлөлөргө биз убактысына карабастан түз жардам жеткизген учурлар да болду. Ушул күндөрдө биз кайрымдуулукту жасайлык, ынтымак болойлук, бирге болсок бардык жерде береке болот. Үйдөн чыкпай эле көбүнчө комендантский эмени бузган жокпуз. Үйдөн чыкпай атабыз, үйдө эле отурабыз. Анан азыр эч кандай иш эме жок үчүн ушундай жардамдар берилип атат экен, ошондой списоктор менен. Ушундай кырдаалда келип бизге жардам берген үчүн өтө ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Мына зарылсыз жок болсочу үйдө эле отурган сиздерден сураныч. Дагы мына 15 күн чыдасак, Кудай буйруса. Ал арада комендатура тарабынан эрежелерди сактоо боюнча элге түшүндүрүү иштери дагы күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Күч түзүмүнүн кызматкерлери күн түн дебей кызматын өтөп жатышат. Бул күнү Жалал Абад шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Зарылсыз болбосо үйдө эле болуңуздар деп автоунаа токтотуп, мына жөө жүргөн адамдарга да токтотуп, адам маршруттук кагаз өзүнүн үйүнө жакыныраак магазинге барып, аларды текшерип, анан бирок аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Контакт азыраак болуңуздар элдер менен, 2 метр аралык сактаңыздар. Күндүзү дагы, түнү дагы биздин кызматкерлер бөлүнүп, сол боюнча ишти жүргүзүп атабыз. Азыркы коюп аткан талап шарттарга баш ийишибиз керек. Себеби бул оору жалпы дүйнө боюнча жайылып аткан оору. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун керек болсо ошо эрежелерди так сактаса жакшы болот эле. Өткөн бир сутка ичинде Жалал Абад облусунда 26 кылмыш катталган. Арасында оор жана өзгөчө оор мыйзам бузуу фактысы жок. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак районунун коменданты Жеңиш Жоробеков бүгүн онлайн брифингде билдирди. Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча 99 киши шаардык райондук иштер бөлүмдөрүнө жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошол эле мезгилде коменданттык саат эрежелерин бузган жалпысынан Жалал Абад жана Сузак району боюнча 6 жаран кармалды. 4 Жалал Абад шаары жана 2 Сузак району боюнча. Азыркы мезгилде кошумча иш-чаралар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштер эл арасында жүргүзүлүүдө. Жалпысынан облус аймагында анын ичинде Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча коомдук саясий кырдаал жана криминогендик абал туруктуу. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун аймагында 40тан ашуун санитардык карантиндик пост иштеп жатат. Анын 12си Жалал Абад шаары жана Сузак районунун аймагына коюлган. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.